Япониянын Кыргыз Республикасына кириши мен сөз түрдө колдойм. Чынында колдойм. Жөн гана бул элдин арасында популярдуу болгон үчүн эмес, себеби мындан 2 жыл мурун өзүм оң рулдуу машина айдап көрдүм. Япония машина аябай ыңгайлуу экен да. Электропакет. Бензинди аябай аз жейт. Унаа тетиктери, автозапчастары өтө келишимдүү арзан баада. Бузулбайт да. Накта элдик машиналар экен. Ошон үчүн биз мыйзамдын жол-жоболорун карап көрүшүбүз керек. Элге ыңгайлуу шарттар түзгөнгө кызыктар болушубуз керек деп ойлойм. Мен колдойм. Ассаламу алейкум, Мысык Саудиядан салам. Мигранттын кайрылуусу. Япония унааларын кайра кирүү демилгесин толук колдойбуз. Машиналар жаңылансын. Итак, Россия жана башка өлкөлөрдөн кирген машиналар уже эски, чирип, эскирип бүттү. Колдойбуз. Кайра ачылсын. Тайке. Японияның маршалысын қаршыларын бізге келсіңіз, мақұлбыз. Талас елінің атынан. Москва, biz Kırgızstan'a Yapon unalar girgenge maquluz. Рахмат. Жалал Абад областына караштуу Ала-Бука районунун жигиттеринен жалпыңыздарга салам. Биз Япон унааларынын Кыргызстанга кирүү демилгесин колдойбуз жана тез арада ишке ашуусун каалайбыз. Андыктан баарыңыздарды колдоп кетүүгө чакырабыз. Ош шаарынан ысык салам. Мен Япон унааларын Кыргызстанга алып келүү демилгесин колдойм. Баарыңарды колдоп кетүүгө чакырам. Мен каршы эмесмин. Эми бүгүнкү жагдайга байланыштуу, шартка байланыштуу элибизге ушундай талап эл талап коюп атат, керек болуп атса керек. Эң негизги эле биздин автопарктарды жаңыртуу учуру да келип калды да. Анткени эми биз бүгүнкү күндө элибиздин өзүнүн алына, күчүнө, чөнтөгүнө жараша унааларды алып жатпайбы эми. Айрине баардык эле же көп пайыз эле жаңы унааларды сатып алганга каражаттары жок. Жа ошого байланыштуу баягы алган айлык акылары жетпейт да. Анан айрине бизге ушул Япония, Жапон мамлекетинен келип турган оң рулдуу арабалар, алардын жылы жаңыраак болуп, анан комфорт жагынан да ыңгайлуу болуп, анан баасы тарабынан бүгүнкү күндө элибизге туура келип турат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө элдин да кайрылып, ушул унаа айдоочулардын да кайрылган себептери ошол болуп атат. Мен да ушул мыйзамды бүгүнкү күндө азыр караштырып жатамын. Негизи биз баягы бажы биримдигине киргенбиз да. Ошонун алкагында баягы келишимдерге каршы келеби, келбейби карап чыгып, эгерде эектин алкагында каршы болбосо, биз ошол оң рулдуу арабаларды, машиналарды алып келгенге каршы болбосом да, биз баягы өзүбүз ушул жогорку кеңештен мыйзам кабыл алганбыз да. Ошолорго оңдо түздө киргизип, элге жакшы шарт түзүп бергенге аракетибизди кылышыбыз керек. Рахмат. Бир суроо. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен могу тема жөнүндө айта кетейин дедим эле, деме Япониядан машина ташыган правый рульдарды. Мен таможняга киргенге чейин тиги Жибек жолу жакта пакистанецтер менен иштеп калган убагында досум экөөбүз. Братан, Япониядан машиналер жиберчи. Бир контейнерде 6 демио фиттер аралаш болуп келчи. Кычыраган демиолор 2.5, 2.6га бүтчү. Кычыраган фиттер эми разница $300 болчу где-то, 200-300 демио менен. Кычыраган фиттер эми 2700, 2900га чейин бүтчү. 2005-2006 жылкы. Кээ фиттер 4В'де болчу, эми запаскасы даже бир дагы жок колдонгон эмес. Салон жаңы, өзүнүн бензини менен кээ машиналерде жарым бак, полный бак менен келчи. Контейнерди ачканда 6 машина, дөңгөлөктөрү салондо, артыңкы пружиналар салондо, бамперлер салондо өзүбүз чыгарып, радиациядан өткөрүп, немеден, станция Аламединден, могу Жибек жолуга алып келчик. $300 кошуп сатчык. Эми кычыраган жапжаңы фит демиолор 3,
Кээ бирлерди даже 2600-2700гө берип салчу крыша мятыйларды. Эми баа нормальный, эми жапжаңы фит, мисалы 3-2-3-3кө кетчү. $300 бизге калчы, братанга Япониядан $100. И досум экөөбүзгө $100 бөлчүк. Эми кычыраган машина бир 10 жыл айдайсың да эчтекени карабайчы, жок дегенде бир 5 жыл. Мен ошого кошулам. Көбөйсүн могу чирген Россиядан келген чирген машиналарды карагылачы. Мен досум баягы айдап келиптир. Карасам полдун асты көрүнүп жүрөт, асфальтчы. Эми дальняк айдаганда деле встречкага мисал дөңгөлөө чыгып кетип, неме авария, встречка, мречкалар биякта көбөйсө, же айдап барат, сиденье түшүп кетсе элестетип эле чирик машиналарды. Ал ошол Япониядан алып келсе, машиналар көбөйсө жакшы состояние, жок дегенде 2002-ден деле 2003-төн деле башталса деле, ох, блин, жыргамакта эл. Баалар түшүп, машиналардын баары доступный болуп элге. Анткени көп адамдар кыргыз элим, карапайым элим неме япошка машина эмесчи, российский мо чирген машиналерге зар болуп түшөт, ошол акчага эле. А так жашнакай машина алышат, оңдолбойт, таза жүрүшөт. Анан катализаторлорду дагы тыюу салыш керек сатканга. Могу неме барыгалар көбөйүп кетти, немелер, перекупщиктер. Катализаторларды айла жок, кээ бирлер акча керек болгондо неметип салып атышат, сатып салып атышат. Ошондо тыюу салыш керек Кыргызстан үчүн. Алга кыргыз элим. Баарыңар колдойсуңарбы? Колдойсуңар деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр жана япошкалар келсин деп демилген колдоочулар, сиздерге кайрылып кетет элем. Келиңиздер. Бардыгыбыз ушундай чогулуштар группада же бир жерде болбосун, Кыргызстан боюнча ар бир региондо, ар бир айыл өзүнүн позициясын билдириш керек. Өзгөчө жаштар канаттарына кайрылып кетет элем. Ар бир айылда жаштардын өзүнүн уюмдары бар. Ошол жерден сиздерден суранып кетет элем, чогулуп, балким 5 адамбы, балким 10 адамбы, балким андан көппү, же балким 1 адамбы болсо дагы өзүнүн айылын айтып, өзүнүн районун айтып, өзүнүн атын айтып, мен Кыргызстанга японулар келсин деген демилгени колдоймун деп видео кайрылуу кылып мага жөнөтсөңүздөр, мен коомчулукка бул нерсени көргөзүп берем.